2 жолку чемпиону, Dүйнө Кубогунун жеңүүчүсү. 2025-жылдын 7-9 ноябрь күндөрү Кыргызстандын Борбору Бишкек шаарында күжүрмөн самбо боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Бул иримелдешке дүйнөнүн 73 өлкөсүнөн 659 спортчу катышып, кызуу күжүрмөндөрдүн таймашы болду. Чемпионаттын жыйынтыгында Кыргызстандын курамасынын мүчөсү 58 килограмм салмак категориясында Даниэль Асеков 1-орунду ээлеп, дүйнө чемпиону наамын багындырды. Алтын медаль ээси, машыктыруучусу Данияр Бейшеев менен бирге Ысык-Көл облусуна кайтып келгенде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан салтанаттуу тосуп алышты. Ак Суу райондук балдар спорт мектебинин тарбиялануучусу Асеков Даниэль биздин балбаныбыз мына күжүрмөн самбо боюнча 58 килограммда ушул дүйнө чемпионатын утуп келип атат. Бул деген ушул кыргыздын намысын, духун, рухун көтөрүп, мына канча деген өсүп келаткан жаштарга канча деген мотивация берип, мына агайлардын мээнети, өзүнүн мээнети, бир кандай сонун иш-чара болуп өттү. Белгилей кетсек, Даниэль Асеков Ак Суу районунун Жаңарык айылынын кулуну, ал буга чейин Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын самбо боюнча 3 жолку чемпиону жана күжүрмөн самбо боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери наамына ээ болгон. Спорт боюнча айтсак, спортко алты жашымдан баштап катышам. 15 жылдын жүзү болуп калды. Азыр Бишкек шаарда тренировка кылып даярданабыз азыр. Чемпионат боюнча айтсам, дүйнө биринчи келип өттү 3-4 күн мурун. Ал жерде 72 мамлекеттин арасынан чемпион болдук. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Мындан ары спортунан мындан да жакшы өзүмдү деңгээлде көрсөткүм келет. Бул точно айтам, бул акыркы жеңишим эмес. Мындан көп алтындарды алып келем иншаллах буюрса. Агайлары да аябай жакшы агайлар болду. Анан эле талбай эле талыкпай эмгеги менен эле ушундай күжүрмөн эмгек менен эле ушул демеге келди, ийгиликке келди. Кудай буюрса дагы жакшылыктар алдында көп нерселер бар. Ишенем мен. Эл журтубузга да рахмат, бизди колдоп аткан бир тууган эл журт классташтары бүт баарына рахмат, ушу Ысык-Көл областындагы рахмат. Акимдерге, райэмелерге дагы рахмат, чоңдордун баарына тең баары жардам беришти. Тосуп алуу аз эмне Кыргыз Республикасынын президентинин, Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Каракол шаардык мэриясынын жана Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, анын туугандары, достору катышты. Алар чемпионго акчалай сыйлык тапшырып, ийгиликтери үчүн ыраазычылык билдирди. Бул саамалык облус аймагындагы жана өлкөдөгү спортчуларга чоң эргүү берип, алардын мамлекетибиз үчүн кылып жаткан аракеттери бааланып жатканынан кабар берет. Талгат Токтомушев, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан.